Кандайсыңар? Мен силер менен бүгүн бир вебсайтты бөлүшүп кетейин. Ал вебсайтта бекер окуулар бар, бардык предметтер боюнча. Ал вебсайттын аты Khan Academy. Khan Academy дегенге киребиз. Нерде турат? Адреси khanacademy.org деп турат. Бул жерде көп сабактардын түрлөрү бар экен. Математика, кичи класстарга, жогорку класстарга, компьютер боюнча, Python, компьютердин тилдери боюнча экен. Arts and Humanities деген бул история, климат жөнүндө бар экен. Экономика, макро, микроэкономика, окуу жана жазуу боюнча сабактар бар экен. Илим, билимдер боюнча физика, биология, химия деген сабактардан. Биринчи эме кыласыңар, аккаунт ачасыңар, окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн, ата-энелер үчүн. Эгерде окуучу болсоңор, эмнеге туулган күнүңөрдү жазып, аккаунт ачасыңар. Анан Explore дегенге кирсеңер, сабактардын түрлөрү бар. Мисалы үчүн 3 класстын математикасында эмнелер бар экен карап көрөлү. Бу жерде мына уровень сабактардын эме бөлүктөрү, бөлүк 1-чи бөлүк, 2-чи, 3-чү бөлүк, 4-чү бөлүк деп улана берет. Мисалы үчүн 1-чи сабакта киришүү сабагында көбөйтүү, кантип көбөйтөбүз? Ошону түшүндүрүп берет. What we have here are pictures of running pigs, and we could try to figure out how many running pigs there are by just counting the pigs. But we're going to start building some new muscles. And this muscle is going to involve, hey, if we group the pigs into equal groupings, can that help us figure out how many pigs there are? And you can see that I have groupings of 7. Each of these groups are 7 running pigs. So how many total groups do I have? Well, I have 1, 2, 3 groups of 7 running pigs each. 3 equal groups. So if I said, what's the total number of running pigs that I'm dealing with? Well, I have 3 sevens, 3 groups of 7. And so that's the same thing as 7 plus 7 plus 7. And if you wanted to figure out what that is, you could skip count. We skip count by 7. We go 7, then 14, then 21. And so 3 sevens, which is 7 plus 7 plus 7, is 21. So there's 21 pigs here. And you can verify on your own that if you count this, you will indeed see 21 pigs. Let's do another example. So here I'm looking at a picture of a bunch of blue. Эми башка сабакка кирип көрөлү. Окууга кирип көрөлү. 10 класстын окуусуна кирип көрсөңөр. Бул жерде 1-чи сабакта Into the Unknown. Бул жерде мына текст бериптир, текстти окуйбуз, окуп которобуз. Которгондон кийин бул жерде түшүндүрмөлөр бар, эмне кылыш керек. Эгерде буга түшүнбөсөңөр, бул текстти аласыңар, алып туруп, көчүрүп туруп, ChatGPT деген сайтка киресиңер. Жабыштырып туруп, translate, translate into Russian. Орусчага котор дейбиз, Орусчага которуп бергенден кийин текстти окуп түшүнөбүз. Окуп түшүнгөндөн кийин анан кийинки баракчасын ачсаңар, кийинки баракчасында дагы жаңы сөздөрдү берген, ушуларды жатташ керек, жаңы сөздөрдү жаттап, analyze деген не деген. Анан дистингвиш, жаңы сөздөрдү жаттайсыңар, жаңы сөздөрдү жаттагандан кийин анан кийинки сабакта суроолорду берип жатат. Суроолорго жооп беребиз,
Дагы кандай сабактар бар экен көрөлүчү. Экономикага кирип көрөлүчү, макроэкономика. Макроэкономикага кирсек, макроэкономикадан түшүндүрүп берет экен башынан баштап, As we begin our кирүүчү. journey into the world of economics, I thought I would begin with a quote from one of the most famous economists of all times, the Scot. Бул сабактар жогорку класстар үчүн экен, жогорку класстар экен. Жогорку класстар үчүн экен. Ошо карап көрсөңөр болот, эгерде английскийди кичине класстан баштап английскийди, математиканы англисче окуймун десеңер, ушул жакты карап көрсөңөр болот. Эгерде жакшы тилди жакшы эле билип калган болсоңор, мына башка предметтерди карап көрсөңөр болот. Математика, биология деген сабактарды. Ошол ресурс менен бөлүшүп кетейин дегем. Эгерде суроолоруңар болсо, кайрылып жазгыла каналга.